Башында мугалимдерибиз бир аз кыйналган, окууга анча эмес, бирок кийин чоңойгондо кыйын бизнесмен болуп кетип атат. Ар башка балага биз өзүнчө билим траекториясын түзүшүбүз керек деп атабыз. Өзүмдүн жанагындай электрондук толтуруу иштеринде күндөлүктүү болобу, Санарип кампага киремби, мугалим сайтына киремби, өзүм жасашым керек экен да. Мугалимдерди бошотуу отчеттордун, мугалимдердин сапатын жогорулатуу. Урматтуу мугалимдер, коркпоңуздар, толтургула. Эми Кудай буйрса, баардык мүмкүнчүлүктөрдү кылабыз. Телефондорду колдонсо болот деп ал закондо деле жазылып турат. Эгерде ошол сабакка тийиштелүү бир аракеттерди жасаса деп айтылган. Арбаңыздар, ардактуу агартуучулар, замандаштар, ата-энелер, биздин кезектеги подкастыбызга кош келдиңиздер. Жазылып, бөлүшүп, таратыңыздар, себеп дегенде биз ушул билим берүү көйгөйлөрүн талкуулап, анын чыгуунун жолдору, жаңылыктар жөнүндө бөлүшүп атабыз. Ошондуктан бизге ортоктош болуңуздар, жардам бериңиздер, тараталы, коомубузду агарталы. Лейрайым, кош келдиңиз. Саламатсызбы агай? Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, биздин көрөрмандарга көпчүлүк тааныйт, ошентсе дагы өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Саламатсыздарбы? Менин атым Лира Самыкбаева Аманбаевна. Мен министрдин орун басары болуп иштеймин. Азыр ошо санариптештирүү маселелерди боюнча чечүүчү ар бир министрликте өзүнчө орун басар коюлган. Ошо бул агартуу министрлигинде мен ошо санариптештирүү маселелери менен иштешем. Сонун Лирайым, ушул министрликке, ушул орун басарлыкка келгенге чейин бир аз да өзүңүздүн мектеп менен байланышыңыз болгонбу? Ооба, болгон. Негизи чындыгында айтканда мен ошо университетти бүткөндөн кийин эле экономист болуп бүткөм өзүм. Бирок башынан эле ошо президенттик администрацияда IT отделге кирип калгандан кийин, андан кийин ошо башка бир проекти, Дүйнөлүк банк проектлер, ошо МПОлордо көп иштеп калдым. Тагы ошол санариптештирүү боюнча иштегенбиз. Анда интернет жаңы пайда болуп, биринчи бул ошо 2003-жылы. Андан кийин 2005 жылдарда биз жана биринчи республика боюнча интернет центрлерди ачканбыз. Бир ошо 30дан ашык. Андан кийин ушу так эле университеттерде бекер Wi-Fi точкаларды ачканбыз, Википедияны өнүктүргөнбүз. Википедия менен иштегенде анда да ушу билим берүү менен иштеп калганбыз тыгыз. Азыр эми көрүп атасыз, мына кечээ мен интервьюларды угуп отурсам, алтын сертификатты алган балдарын. Ошо мына биздин борбордук телеканалдардан көрсөтөт, бир 7 баладан интервью алса, 7 тең мен программист болом деп атышат. То есть бул азыр бул баягы көп жылдык сиздердин ишмердүүлүгүңүздөрдүн бир жыйынтыгы экен да. Мен ошондойго да ишенип атамын. Андан кийин эң акыркы ошо билим берүү менен иштеген жерим бул мен өзүм информатиктердин WhatsApp группасын администратор болуп келгем көп жылдан бери. Аларга биз тренинг өткөзүп антип, анан баары айтып калышты, биздин окуу китептерибиз жок. Буга чейин информатика окуу китептери жок болчу. Андан кийин жаңы ошо 2 автор чыгып калды, 2 китеп. Биз ошо 5-класстан 9-класска чейин толугу менен жана Python программированиясын биринчи киргизгенбиз. Борбор Азия боюнча информатика сабагына программирование кирген эмес экен. Мектептеги окуу китебине. Ооба, анан бул именно Python тили боюнча. Python тили бул эң базалык тилдердин бири болуп, JavaScript менен биргеликте. Ошонун уже мектеп уровенine да киргизгенбиз. Башында мугалимдерибиз бир аз кыйналган, бирок азыр биз ошо түшүнүп атабыз. Дагы эле азыр Python тили эмес, азыр уже жанакы дата аналитика деп атабыз. Маалыматтарды анализдөө, көп сандагы маалыматтарды анализдөө, андан тышкары жасалма интеллект. Бул уже информатика сабагында гана эмес, уже баардык сабактарга кириш керек болуп калып атат. Химияда да, физикада, математика, любой жерге IT уже чыгарылгыс бир бөлүгү болуп калышы. Демек, сиздин жасап аткан ишмердүүлүгүңүз мындай
мектепте гана эмес, коомду мындай ушул санариптештирүү багытында агартуу, алардын сабатын ачуу багытында жүрүптүр. Эми бүгүнкү күндө мына мектепте өзгөчө мына жакынкы жылдары мектепте ушул санариптештирүү боюнча иш алып барып атасыз. Эми биз жөнөкөй мугалимдерге жана биздин ата-энелерге, коомчулукка мектепти санариптештирүү деген бул эмне? Жөнөкөй бир термин түшүндүрүп кетсеңиз. Мектепте санариптештирүү деген бул оңой эле, бул жанагы баардык кагаздарды жок кылуу. А мектептерде эң негизги кагаз бул эмне? Бул жана журналдар, отчеттор, мектептер жанагы эмелер, мугалимдер директорго жазат, директор районго жазат, районо гос администрацияларына жазат, алар министерстволоруна, ошол эле кагаз, ошолорду жок кылуу. Андан кийин жана күндөлүктөрдү жок кылуу, балдар күндөлүгүн билесизби, азыр дневник жазчу элек ал. Жазчу эле, мугалим 2 койсо өткөндө бир бала айтып атат. Мен ошол күндөлүгүм туалетке ыргыт ийдим элем деп атат. Азыр эми санариптештирилгенде ыргыта албай калат балдар. Ал бааларды ата-энелер ошо тиркемеде эле көрүп алышат. Демек, ата-эне, мугалим, баланын ортосунда мындай орток бир картина дайыма көрүп, көзөмөлдөп, бири-бири мындай кызматташканга мүмкүнчүлүк болот, Ооба, андан тышкары дагы биз азыр ошо көп талкуу болуп аткан дагы маселе бул жанагы өздүк делолорду санариптештирүү. Анткени мына биз айтып атабыз, ар бир баланын билимге жөндөмдүүлүгү ар башка деп. Кээ бирлер башынан эле окууга анча эмес, бирок кийин чоңойгондо кыйын, бизнесмен болуп кетип атат. Адамдар менен чай ичип отуруп сүйлөшкөндө кыйын. Ал дагы азыркы жасалма интеллекттин убагында коммуникативдүү ушундай көндүмдөр бул абдан жогору бааланган көндүм. Мейли андай деле боло берсин. Бирок ар башка бала ар жөндөмдүү болгондуктан ар башка балага биз өзүнчө билим траекториясын түзүшүбүз керек деп атабыз. Ал эмне деген сөз? Мисалы башынан эле мына бешиктеги баланын хам болорун ким билет дейт? Ошо бала төрөлгөндө эле анын кандайдыр бир өзүнүн эмеси бар экен да. Өзгөчөлүктөрү. Ошо ар бир өзүнчө уникум, Уникум. Анан ошону жана личный делого жазат мугалимдер. Жыл сайын бир характеристика жазыш керек негизи. Анан ошол жерде жазат. Мисалы, бул музыкага ашыктуу, ырдайт, бийлейт, бирок математикага анча эмес деп. Же болбосо наоборот, математикага жакшы, бирок ырга, бийге совсем жок. Анан бирок ал өздүк делого калып калгандан кийин эч ким аны кайра ачып окубайт экен. А эгерде баланын ошол бардык мүнөздөмөлөрү санариптештирилсе, система өзү баа берип, анан жана биз айтып атпайбызбы, 9-класс, уже 7-8-9 класстан баштап бала өзүнүн келечектеги кесибин тандай башташ керек. Азыркы биздеги мына 11-ди бүтүп алып кайда бар окуйсуң дегенди билбейм деген бул таптакыр туура эмес. Окууга анча эмес, бирок кийин чоңойгондо кыйын, бизнесмен болуп кетип атат. Электрондук түрдө анализдөө бул абдан оңой. Анализ дегенди сразу эле чыгарып берет. Бул бала бияка барса, жасалма интеллекттин жардамы менен эле туптура жасалма интеллекттин жардамы менен ал уже рекомендацияларын берет. Муну андан көрө бияка окуткула, аны ар бир директор, мисалы, жыл башында ар бир баланы окуп класстарга бөлүштүрөт да. Илгериде бар эле. А класска күчтүүлөрдү, Б класска мындайларды. Эми биз мына 12 бул система менин оюмча абдан бир туура эмес система болду. Баягы балдарды бөлүү жанагындай күчтүү класстар деп. Ал травма болгон экен балдарга. Кийин жоюлган агай. Бирок азыр биз деген 12 жылдыкка өтүүдө 10, 11, 12 класстар үчүн ошо кесипке эме берүү боюнча биз багыт берүү боюнча иштерди алып барышыбыз керек. Анткени 10, 11, 12де жана тандалма сабактар кирет. Профилдик. Ошол 10, 11ге кирерде ар бир директор балдарды профилдик класстарга бөлүп чыгыш керек. Конечно, жөндөмүнө карата, багытына карата, кызыкчылыгына карата. Конечно, аны бала менен дагы сүйлөшүп, ата-эне менен дагы сүйлөшүп, и плюс портфолио мурунку алган бааларын дагы анализдеп, ошонун негизинде профиль боюнча класстарга бөлүү боюнча. Бул өздүк делонун маалыматтары абдан маанилүү. Бул уникалдуу нерсе. Андан тышкары, мына
Бизде азыр биз анализдеп көрсөк, министерствода 46 ар түрдүү отчеттор тапшырат экен. Мугалимдер, директор. Сөзүңүзгө каралчы көчө биз как раз мына Мелис Музулманов деген жигит жакшы бир педагог бар. Ошол Кыргыз билим берүү академиясынын вице-президенти. Ошол экөөбүздүн подкастты чыккандан кийин биз мугалимдерден, коомчулуктан, тил уктуктан соцсеттердечи каяктагы изденүү, каяктагы чыгармачылык, каяктагы бир илимий изденүүнү айтып атасыңар дейт, бизде убакыт жок деп коомчулук тилде атат. Демек бүгүнкү күндө санариптештирүү бул мугалимдин ишин татаалдаштыруу эмес, жеңилдетүү, колун бошотуу экен да. Туптуура, азыр ошо чынында эле биз ошо анализдеп көргөндө кичине мугалимдерге боруз ооруду. Анткени ошо баары эле келип эле срочно мага канча бала мисалы ден соолугу начар, канча бала мындай, канча бала аз камсыз болгон үй бүлө, канча бала жетим, жарым жетим, миграцияда өзгөчө миграция боюнча отчеттор көп экен. Ата-энеси миграцияда, тышкы миграция, сырткы миграция, ички миграция деп эле ушуну ар түрдүү. Эми эгерде ошол маалыматтын баары өздүк делага балага, ар бир балага киргенден кийин алар мына мектеп боюнча мектеп директоруна көрүнүп турат сразу. Канча бала ар бир соц статус боюнча аз камсыз, тигил, бул чоң ата, чоң энеси менен жашайт атат. Өзүнүн компьютери сразу көрүнөт. Демек ар бир отчет берүүнүн зарычылыгы жок. Жок. Керектүү мекемелер. Ооба, андан кийин директор көргөндөн кийин районолор көрөт. Районолор аркылуу анда биз айтып атабыз, азыр ошо баардык маалыматтарды бир жерге топтоп, мындай ачык, жеткиликтүү болгон маалыматтарды, бул статистикалык маалымат. Ал жерде балдардын аты, жылы деген мындай эч жеке маалымат болбойт. Алар баары анткени коопсуз болуш керек, аларды биз коргойбуз. Бирок баардык статистикалык маалыматтарды биз пожалуйста, мына бүт министерстволорго ачып берели деп атабыз. Кечөө мисалы биз жанагы Минздрав менен жолугушсак, алар айтып атат, биз билишибиз керек, мектептерде канча бала вакцина алган. Анткени дейт, биз врачтарды жөнөтөбүз дейт айылга. Вакциналар менен, мондай ящик менен жөнөтөбүз. Айылга барып, айылда канча бала вакцина ала элек, мисалы эгер 150 бала болсо 150 алар холодильникке сактап биз ошо жерге жеткизип, ошон эми ушу маалыматты телефон менен чалып, WhatsApp менен срочно бул мектепте мисалы Түп району боюнча канча бала аны ызылдатып мугалимдерден чогултуп бул айлап чогулчу бул маалыматтар. Эми эгерде портфолиого кирдиби, ал бала вакцина ала элек. Мисалы гепатит А боюнча вакцина ала элек десе, сразу Түп району боюнча канча бала ала элегин биз гана эмес, Минздравда көрө алат, администрация, президент, прокуратура, ички иштер баары көрө алса болот аны. Эми ошол биздин эң негизги максат ошого жеткизүү болот атат. Урматтуу көрөрмандар, ушул көңүл буруңуздар да. Бул жерден илгери айым сиз айтып кеттиңиз, коомчулуктун көңүлүн буруп коюш өтө маанилүү. Демек, бул бүгүнкү күндө кибер коопсуздук деген да аябай маанилүү, бул санариптештирүүдө. Демек, балдардын жеке маалыматтары ошол мектепте гана сакталат дагы. Ал эми жалпыга керектүү жанагындай коомдо мындай жанагы вакцина боло турган боюнча, миграция жана башка маселелер боюнча жалпы маалыматтар демек тийиштүү мекемелерге жеткиликтүү болот экен да. Бул демек тийиштүү мекемелердин жанагындай бири-биринен кат сурап, башка кылып, аны иш ал да биздин да ишибизди жеңилдетет эле. Анткени азыр мисалы азыр биз бала бакчаларга 1000 балага атайын ваучер системасын киргизди. Ал жана аз камсыз болгон үй бүлөлөр ошол бала бакчага алар төлөбөйт, аны ваучер менен төлөдү деп айтылат, бирок аны өкмөт өзү төлөп берет деген сөз. И ал деген частный бала бакчага барат. То есть азыр биздин мектеп бала бакчаларды балдарды батырбай калгандыктан жеке бала бакчага, жеке менчик бала бакчага барсын деген дагы бир идеялар. Бирок бул жерде чоң бир көйгөй жаралып атат. Ушул ваучерди алууга кимдин мүмкүнчүлүгү бар деген суроо болот. Аны табыш керек биринчи ал ата-энени,
кайсакта жашайт, кайсы бала действительно ал аз камсыз болгон үй бүлө же андай эмеспи, толгон токойсуз, бирок и биз ошо жанагы биздин Минсоцразвитие менен алар ошо биргеликте жүрүп атат бул проект. Канчалаган кат менен ушу жарым бир жылда бир 100дөн ашык кат болду го. Эми ошол эгерде бизде ошол балдардын баары портфолиолору болгосо, аны уже сразу көрмөк кайсы райондо канча бала аз камсыз, сразу ошо жерлерге бөлүштүрүп жеке менчик садик барбы, келгиле давай мына могу балдарды окуткула, биз төлөп беребиз деп эле чечилмек бул маселе. Демек бул маселе качан чечиле тургандай болуп атат эми? Именно ушул каттоо, ушул как раз ушуну санаттештир. Азыр мына биз мындай эң астынан санариптештирип келатабыз. Анткени эң маанилүү маалымат ошол мектеп уровенинде, бала бакчанын деңгээлинде болуп атат. Эми бирок бул абдан чоң иш, анткени мына мектеп окуучуларынын саны эле 1,5 миллиондон ашык. Андан кийин бизде ошо бир 500 миңден ашык бала бакчада балдар. Бир 100 миңге жакын мугалимдерибиз бар. Ошентип ар бирөөнүн портфолиосун санариптештирүү процессинде жүрүп атабыз. Биз бирок системалардын баары даяр. Буга чейин биз ошол да маалыматты бир системага киргизиш керек да. Ал системалардын баарын биз ошо мурунку ноябрь айынан бери ушу бир жылдай болуп калды даярдап мугалимдерге бердик. Алар эми толтурса, биз ойлоп атабыз ушу октябрь, ноябрь жыл аягына чейин биз толугу менен бүт билим берүү системасындагы баардык маалыматтарды санариптештирип, жана генеральный ИСО системасына киргизип, башка мекемелерге ачышыбыз керек деп. Бирок бул жерде бир маселе болуп атат. Жанагы башка министерстволор менен интеграцияда. Мисалы, жана вакцина алган жокту, азыр портфолиого мугалимдер өзлөр жана справканын негизинде киргизип коюп атат. А бирок туура кандай болуш керек эле? Минздравда, поликлиникада аларды болуш керек. Алар коюш керек ал маалымат. Алар иненен дагы так. Туура. Анткени алар мына баланы иненен киргизет. Бул мына сайган моментте сразу ошо жерге жазат. Мындай алды, такого-то, мындай числодо. Бүттү. Биз баланын иненен киргизгенде бунун маалыматы вакцина деген жерде уже чыгып калыш керек. Алды деп чыгып калыш керек эле. Эми мына кечээ дагы көп жалобалар чыгып кетти. Биз мына жайкы каникулда иштеп атабыз деген. Мына мен мугалимдерге айтып коет элем. Азыр баардык министрликтерде ушул иш, баардык министрликте ызычуу ушундай санариптештирүү жүрүп атат. Мына биз кечээ ден соолук жана Минздрав министрлиги менен жолуктук. Ал жерде алар баары ызылдап жанагы мед карталардын баарын санариптештирип атат. Айтып атат, биз 18-жылкы бери кичинекей балдардын баарын потихоньку электронный мед карта кылып атабыз. А бирок чоңураак балдарды бере албайбыз деп атат бизге, анткени алар пока кагаз түрүндө, аны биз постепенно дагы киргизебиз деп алар бизге убада берип атат. Бирок эми мед работниктердин саны да аябай аз, зарплаталары аз. Алар да айтып атат, силер да бизди, пожалуйста, түшүнгүлө, жетишпей атабыз деп атат. Андан тышкары, мына Минсоцразвитияда ал жерде чоң базалар бар. Жанагы пособие алгандардын бар. Бүт үй бүлө состав, эмне пособие алат, инвалидность, малообеспеченный деген бар. Ал ошол аларда дагы делалар бар, ар бирөөнө. Ал делаларды алар дагы санариптештирип атат. Мына ички ушул процесстин баардыгы тең болжолдуу ушул 2025-2026 окуу жылынын жаңы жылына чейин болжолду, Жаңы жыл. Декабрга чейин санариптештирип бүтүп атат, бүтүп өткөн да, Биз ошолорду Кудай буйрса бүтүп, ошол моменттен баштап эң жанагы бизге проблема болгон отчеттор уже токтой баштайт акырындап. Биз ошо система, биз статистикалык маалыматты башка министерстволорго ачып берсек, анда отчетторду жасоо токтойт. Азыр мына чала болгондуктан до сих пор кайра эле районолор кагаз түрүндө эле телефон, WhatsApp менен чогултуп атат аларды. Бул жерде өзгөчө мугалимдерге да кайрылып коюңуз өтө маанилүү экен, Себеп дегенде кээ бир учурда баягы айрым учурда эми ар кандай жагдайдан улам
маалыматтар туура эмес толуп калтырса же болбосо кайдыгер карап койсо маалыматтар туура эмес кетип калса бүт системага таасир этет экен да, бул туурабы? Туп-туура. Аны дагы ошо биздин мугалимдерибизге бирок мен чоң ыраазычылыкты айта кетет элем. Абдан ошо уже биз былтыркы жылдан бери электрон күндөлүктү киргизгенден бери бүт маалыматтар, балдардын сандарын баарын киргизип алып, мугалимдер жана өздөрүнүн портфолиолорун АИС мугалим деген системабыз бар. Алар өз жөнүндө өз маалыматтарын да киргизди. Ошонун негизинде биз азыр точно билебиз, канча физик мугалимибиз бар, канча химик мугалимибиз баарын билебиз. Жашы, кайсы район, областтар. Канча саат иштейт. Ошонун баарын мугалимдер толтуруп бүтүштү. Эми ошо кичине аз калды, бирок мен айта кетет элем. Кичине ошолордун баарын так киргизип алсак, кийин полностью өзүңүздөргө эле жеңил болот. Бүт отчеттордон бошотуласыздар. Мына өзүм баш болуп, жанакы бүт положениялардын баарын карап, уже даярдап, азыр согласованияга кетирип атабыз. Журналдарды, күндөлүктөр, личный делоларды жоюу боюнча. Кагаз түрүндө кайра бир жактан бир жакка көчүрүп жазган маселелер болуп көп болчу. Ошону да жок кылып. Ошол жана 25-26 окуу жылына карата мугалимдер кандай буга чейинки толтуруп келген кагаз иштеринен бошойт? Санап өтсөңүз. Биз именно окуу жылынын башына эмес, жыл аягына деп атам. Бул календардык жыл. Бизде бирок 2 жыл бар, ооба. Толтуруп бүтүшсө, ооба. Анда биз ошо жана башында айтып кеттим, 46 ар түрдүү отчет экен. Ошонун 30-у ошо мектеп ичиндеги жанакы балдар тууралуу маалымат, расписание, билим сапаты, кандай баалар, отсутствие, присутствие, ошолор. Ошол 30-у жоюлат. Бирок 16 дагы отчет калат экен. Ал деген жанагы иш-чаралар боюнча деген отчеттор көп экен. Мисалы, ар бир өткөрүлгөн иш-чаралар мектептеги. Ооба, ал деген жанагы мамлекет деңгээлинде ар түрдүү госпрограммалар кабыл алынат экен. Мисалы, кыргыз тилди өнүктүрүү боюнча госпрограмма, же болбосо зордук зомбулукту жоюу, мектептердеги зордук зомбулукту жоюу, рэкетти жоюу боюнча программа, же жана баңгизаттардын колдонушун азайтуу, жок кылуу боюнча программа. Ушул программалар негизи бардыгы эле мамлекеттик органдарга таратылат. Биздин гана билим берүү министрлигине эмес. Анан ал жерде бирок ар бир министрлик өзүнүн ведомстволору менен кандай иш алып барып атат, ошол жерден отчет бериш керек. Анда мектептер өзүнүн деңгээлинде эмне иш жана класстык сааттар өттү, мындай сочинение жаздырдык, мындай ата-энелер менен жолугушууларды өткөздүк деп, бул мындай описательный жазма нерселер экен, буну санариптештирүү мүмкүн эмес экен. Ошону эгерде ошолорду бирок жазып жөнөтүү дагы маселе болбосун деп биз аны үчүн система иштеп атабыз. То есть, мисалы, улам кат жөнөтпөй, ошо ар бир иш-чараны киргизип коет баягы датага. Биз биякта централизованно жазабыз мындай программа, анан ай сайын мисалы отчет берип туруш керек. И ай сайын директорда мындай кызыл колокольчик күйүп турат, что толтуруш керек. Аны ошо жерге эле киргизип, отправить жөнөтүү иде деген кнопканы бассат болду. Ошондой бир аз жеңилдеткенге аракет кылабыз. Баягы ишти жыйнабай, убагында өткөн иш-чаралар боюнча толтуруп коюп турса, кетире берет. Эми ушул жерден дагы бир маселе туулат да. Бүгүнкү күндө ушул мектептердин интернет менен камсыз болушу. Мына өзүңүздөр айтып аткан жанагындай канча миң ноутбуктардын берилиши боюнча айтып кетсеңиз, как раз мектептер муну жүргүзүш үчүн как раз жанагындай аларга инфраструктура болуш керек. Туп-туура. Бул дагы абдан биз үчүн көйгөйлүү маселе болду. Санариптештирүү министрлиги Дикаса проект, Дүйнөлүк банк менен Дикаса проект негизинде 2128 мектепти
өтө жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыз кылды. Оптика волоконный 100 мегабит секунда. Бул почти 98% мектептер камсыздалды. Өтө эле алыс жайгашкан, трудно доступный мектептерге тилекке каршы коштура алышкан жок. Канча мектеп ошол болжолдо? Ошо бир 15 трудно доступный, анан дагы 26 алар бир кайсы бир эмелер менен тендерге кирбей калышты. Эми бирок калганы демек 98% кирди. Эң жогорку камсыз азыр. Бирок биякта бир маселе болуп атат. Ал проект негизинде интернет мектептин бир эле точкасына жеткизилиптир. Бир эле точкасына келет дагы мектептин ичинде ал интернет почти жокко эсе. Анткени жанагы локалдык сеттердин жогуна байланыштуу. Локалдык сеттерди ал деген жанагы кабель да, алар деген полный квадратура менен өтүп, класстарды, административный зал, бухгалтерия, актовый зал, библиотека ошолордун баарын бириктирип, чогултуп, анан ошо бир точкага бекитиш керек эле. Анан эми биз азыр ошо совещание өттү президенттик администрацияда. Азыр ага срочно акча таап, срочно койдургула деп биздин кабинет жетекчисинин тапшырмасы түштү. Биз телекомдор менен биргеликте азыр ошонун сметаларын эсептеп чыгып атабыз. Буну азыр биздин мектеп директорлору да жакшы билет. Ошон үчүн биз дагы бир тапшырма кетти. Ошол квадратураларыңарды канча кабинеттиңер бар, ошону бизге срочно маалымат бергиле. Ошол берилгенден кийин Кыргызтелеком өзүнүн сметасын эсептеп, ошо жерден акчаны Кудай буйрса эгер Минфин бөлүп берсе, анда ошо локалдык сетти коюп беребиз. Буну дагы биз абдан ыкчам тез бүтүрөлү дегенге аракет кылып атабыз. Эми бирок ал башка процедура. Аны да ушу жыл аягына чейин бүтүрөлү деп атабыз. Ошону мектеп өзүнүн күчү менен муну ишке ашыра албайт. Жок. Буну мамлекет акча бөлүп берет. Анан телеком болобу, башка провайдер болобу, провайдерга төлөп берсе, алар өзүлөр ошо жерде барып уже установка кылып бериш керек. Ал эми ноутбуктар боюнча демек инфраструктураны камсыз кылдык. Жылдын аягына чейин эми мугалимдердин сабаттуулугу жана ноутбуктар менен камсыз болушу. Ошол жакшы айттыңыз. Ноутбук менен колдонуш үчүн сабаттуу болуш керек. Албетте. Ноутбукта ушунча көп мүмкүнчүлүктөр бар ноутбук менен жасаганды. Бирок дагы эле кээ бир мугалимдерибиз мурунку эле кагаз, анан справка, анан тиги бу дегенге эле көнүп эле ноутбукка көнө албай, бул бизди кыйнап атат деген бир маселелер да чыгып атат да. Болжолду сиздин баамыңызда мындай, албетте мунун статистикасын чыгарыш кыйын го. Канча пайыз мугалимдер ушундай интернет менен дагы эле бир мындай жапайдай мамиле кылып атат, же болбосо интернет менен дос боло албай атат, жумшак айтканда? Жок, агай, бул жерде ушу кызык бир факт бар. Интернет, WhatsApp, анан WhatsApp'тан YouTube'ду көргөндө 100% билет баарычы. Анан аны ишо бөлүшөт башкалары менен. Бирок негедир именно ушу операционный өзүнүн жумушуна керектүү нерселерди аябай кыйын көрүп атышат. Бирок биз ошо видео сабактарды өткөзүп, тренинг өткөзүп, антип аракеттерди кылып атабыз. Мындай бир пайыз өткөндө биз эң башында ошо былтыркы жылдын ноябрында күндөлүктү мектепке киргизгенде, ошондо мен биздин айтишник командаларыбызга айттым: пожалуйста, статистика жүргүзгүлө, кайсы мектеп кандай киргизип атат, канча мугалим кантип иштеп атат. Анан эң бул министр да өзү айтты, ошошону эң кыйындарын сразу награда эмне керек баарын берели. Грамота болобу, отлично эмне сураса беребиз деди. Эң акыркы рейтингтерин давай кетиргиле деди сразу. Биз деген мектептерде жаңылантышыбыз керек. Анан ошо статистиканы балдар жүргүздү. Эми азыр сиз билесиз, системаларда бүт белгилүү. Ким кайсы логин пароль менен саат канчада кирди, эмне кылды, канча саат отурду, бүт телефондон кирдиби,
компьютерден кирдиби, айфондон кирдиби, Samsungдун баары көрүнүп турат. И ошонун негизинде биз чындыгында ошо эң жогорку турган мугалимдердин баарын сыйладык, баарына ыраазычылык айттык. Эми биз ойлойбуз, ошо бир где-то жарымы 50% мугалим. Бул аябай чоң бир көрсөткүч. Ооба, чоң. Алар ошол жакшы эле иштеп келатат. Бирок калган 50% маселе болуп атат. Анткени мисалы биз Кара Сууда өзгөндө мен бир совещание өткөзсөм, директорлорго өттүк. Бардык система, LED экранга бардык системаларын баарын көрсөт. Мына күндөлүк инфраструктура школ, тигипу деп баарын көрсөт. Бир убакта залдан бир агай колун көтөрүп, бир директор айтат: "Сиз дейт бул тренингти директорлорго эмес, биздин информатик мугалимдерге өтсөңүздөр болмок. Анткени биздин системаларга ошолор киргизет" дейт маалыматты. Ошо жерден мен абдан мындай бир башкача болдум да, анткени мен түшүндүргөнгө аракет кылдым. Ар бир мугалим, мисалы мен англис тил мугалим болсом, мен өзүм киргизишим керек ошо маалымат. Темаларды, үй иштерин, баалар, математик, кыргыз тилчи. Туура. Ушуну урматтуу көрөрмандар, ата-энелер, кесиптеш мугалимдер, бул аябай маанилүү экен. Мирайымдын азыр айтып аткан сөзү. Мындан 15-20 жыл мурун ушундай эле. Демек, PowerPoint'теги презентация кылса деле, кат жиберсе деле информатик мугалимге барчу. Ал уже өткөн заман, өтмүш заман. Демек, бүгүнкү күндө мектепте санариптештирүү деген сөз ар бирибиз бүгүнкү күндө, балким эгерде мен өзүмдө ноутбук жок болсо, мен кесиптешимдин ноутбугу менен, өзүмдүн логиним менен өзүм кирип, өзүмдүн жанагындай электрондук толтуруу иштеринде күндөлүктүү болобу, санарип кампага киремби, мугалим сайтына киремби, өзүм жасашым керек экен да. Туп-туура. Демек, директор дагы эле болсо баягы 15-20 жылдык мурунку информатик баарын бүтүрөт деген ошондой. Ошондой менен кетип барат. Бирок ката экен да, муну айтып койсоңуз. Бул деген таптакыр туура эмес. Анткени азыр санариптештирүү маалында жана жеке маалыматтарга жеткиликтүүлүк тууралуу дагы чоң маселе чыгып атат. Анткени мына информатик жасайт деген бул эмне деген сөз? Ал мен өзүмдүн кыргыз тил мугалим логин парольдорун баарын информатикке бердим деген сөз да. Анан ал мен кыргыз тил берген сабагымда отурган балдардын маалыматын баарын мен көрөмүн. И информатик ошонун баарын көрөт деген сөз. Оңдой алат. Жокко чыгарылат, аралаштырып. Кыргыз тилде болот. Жоопкерчилик логин паролдун эсинде болот да. Ошол маселе. Бул көрдүңүздөрбү? Мына санариптик сабаттуулук. Демек, санариптик сабаттуулук жанагы банк эсебиңди башка бирөөгө бергендей эле кеп, карточкаңды башка бирөөнө берип койгондой кеп да, туурабы? Ошондой эле. Мисалы карточкаңды берсең, ал карточкаңа ал расход кылып коротуп ийет акчаңды. Дагы эле ошондой. Бунда логин пароль алгандан кийин кандайдыр бир функционал бар, ошонун баарын жасоого мүмкүнчүлүгү бар деген сөз бул дагы. И дагы эң чоң жоопкерчилик бул так ошол директорда. Анткени мына кыргыз тилчи же физик, алар өзүнүн классынын эле маалыматтарын көрүшөт. Ал эми директор болсо, бүт мектептеги ошо 1,5-2 миң окуучунун маалыматтары, и плюс еще бардык мугалимдердин маалыматтарын да көрө алат. Бул жерде ушул директорлугу дагы айтып кое турган аябай маанилүү сөз бар экен да, урматтуу директорлор, мектептин жетекчилери көңүл бурсаңыздар. Демек, жанагы 30-жылдары биз баягы окуу, жазуу иштери боюнча сабаттуулугубузду кандай жойсок, азыркы күндө ар бир мектеп сиздер отуруп алып туруп, ар бир мугалим менен иштеп, демек кандай бир деңгээлде ошол интернет ресурстарына, жанагы WhatsApp менен кантип кирип, жолдошуп, эме кылып атсак, демек өзүбүздүн мектепке байланышкан маалыматтарды ар бир мугалим колдонуп, жеңил операцияларды жүргүзө алыш керек экен да, туурабы? Туп-туура. Эң биринчиден ошо жанагы мына эми биз айтып атабыз, мугалимдер айтчу эле, вот бизде өзүбүздүн ноутбуктарыбыз жок, иштей албай атабыз, ошон үчүн телефон менен толтуруп. Былтыр биз жана аттестаттарды канча бир миң ката кетип, кайра перепечатка кылган, анткени 90% телефондон толтуруптур ал маалыматты. Ошондон кетиптир маселе. Коомчулукка биз мектеп өзүнүн авторитети жоготот. Эмнеге? Аттестаттар туура эмес. Мына билим берүүдө ушундай да адым иштеп атат. Себеп дегенде биз баягы телефондон кирген учурда албетте көздүн май кеткен, башка болгон деп туура эмес кетип калат. Ошондой болуп атпайбы? Анан
биз айтып хорошо, эми мына президент өзү биз ар бир мугалимге ноутбук беребиз деди. Мына азыр болжолду бул сиздердин оюз боюнча ушул аябай маанилүү маалымат, балким мектеп мугалимдери бар. Эми болжолду мен билгенде көп мектептерди аралап жүрөм, мындай зирек мугалимдердин көбүндө бар уже. 25-30%-дан кем эмесинде бар мектепте. Бар, агай ажа. Качан камсыз болот? Баягы ковид кезинде көп мугалимдер жанагы банктардан атайын кредиттер ачылган, ошо жерден алып алышкан. Бирок биз ал болсо деле беребиз деп атабыз. Өзгөчө биринчи этапта 27 000 мугалим, STEM мугалимине ноутбук берип атат. Абдан жакшы сапатта болуп атат. Мына ушул июль-август ичинде полный таратылып кетет. Демек, STEM мугалими дегенде, демек, физика, химия, биология, математика, информатика и география да. Демек, эң алгачкы ноутбуктар ушул так илимдердин өкүлдөрүнө барат экен, Ооба. Андан кийин мына ноутбукту алгандан кийин ошо жерге ар бир 27 000 алды августта, андан кийинкилери андан кийинкилери ошол жыл аягына чейин алышат. Дагы 27. Бирок ушул жыл ичинде буюрса 54 000 мугалим баары алат ноутбуктарды. Ноутбукту мугалим алгандан кийин ошо жерге логин пароль менен сразу ноутбукту жабыш керек. Баягыдай ачып салып, анан бирөө телефон чалса чыгып кетип уже болбойт, анткени күндөлүк бар ал жерде. Балдар класста азыр балдар билесиз кыйын. Келип, ошо мугалим ачылган жеринен бааларды коюп алат, өзгөртүп алат, өчүрөт, башка класс досторунукун өчүрөт. Ошол абдан опасно. Ошон үчүн логин пароль деген сөз бул сөзсүз. Кетип атабы, крышкасын жаап, кайра келип атабы, крышкасын ачып, кайра эрикпей парольду улам терип туруш керек. Андан кийин биринчи ошо административдик платформалар, бул ошо күндөлүк мектеп инфраструктурасы, АИС мугалим платформалары, электрондук каттоолор дагы бар. Ал мындай азыркы эле учурда временный маселе. Экинчи бул азыр сиз айтып кеттиңиз, жакшы, бул Санарип кампа. Бул мугалимге жардамчы платформалар. Ал Санарип кампада биз бүт Кыргызстанда кандай жакшы материалдар болсо, ошо жерге жүктөгөнгө аракет кылдык. Эми ошол азыр дагы ачабыз, ал жерде функционал. Мугалимдер өздөрүнүн менин материалым жакшы десе, ошо жерге жүктөгөнгө дагы кесиптештер менен бөлүшө алат. Ал жерде биз атайын рейтинговый системаларды киргиздик. Башка мугалимдер жакшы лайк койсо, канча көп лайк болсо, ошончо жогору баарына көрүнгөндөй болот. И аларды дагы кийин биз кандайдыр бир сыйлыктарга көрсөтөбүзбү, бирдеме кылабызбы, ошолорго да мугалимдер аракет кылыш керек. Аябай жакшы. Анан бүгүнкү күндө албетте билим берүүдө бул балдар албетте эң негизги заказчик деп атпайбызбы, мазык сөз менен ата-эне баланы берип атат, мугалимге ишенип атат мектепке. Ошол эле мезгилде азыркы заманда мындай ата-эне баягы Советтер Союзундагыдай эмне кылсаңар ошого деген заман калды да, туурабы? Демек, ата-эне бүгүнкү күндө мугалимдер менен чогуу эле жоопкерчиликти тартыш керек, дагы кызматташыш керек, кандай дейсиз? Туп-туура. Мына биз электрондук күндөлүктү сентябрь айынан баштап ата-энелерге дагы ачабыз. Ата-энелер жанагы электрондук портфолио ар бир балага ата-эненин ИНН менен байладык. Эми ошол ИННдер гана бул дагы жеке маалыматтын коопсуздугуна байланыштуу. Ошол ИННдер гана бул бала тууралуу маалыматтарды көрө алат. Ата-энелер эң биринчиден балдардын келген жогу тууралуу көрө алат маалыматты. Анын бааларын көрө алат, үй тапшырмаларын көрө алат. Жана ошол системага биз жанагы ар кандай маалыматтарды таратуу, уведомление дейбиз, колокольчиктерди. Ошолорду дагы ата-энелерге тез оперативдүү жөнөткөнгө аракет кылабыз. Мектеп өзүнүн деңгээлинде жөнөтө алат. Мисалы, чогулуш болуп атат, же срочно тиги бу келе кал. Же болбосо министрлик мисалы каникул боюнча, же онлайнга өткөрүү боюнча, же температура түшүп калды мектептерде, окуу токтотулуу боюнча, ошолор боюнча маалыматтарды централизованно биз жалпы жөнөтө алабыз. Эми ушул жерде дагы ата-энелерге да кайрылат элем. Балдарды ошо
жакшылап күндөлүк аркылуу бааларын карап коюш керек, келди, келбей атабы деген маселелер да болуп калыш керек. Анткени бизде мисалы жанагындай ар кандай окуялар болуп кетип атканда алар мектептен тышкаркы окуялар болуп атпайбы? А бирок баары күнөөнүн баарын мугалимге илип коюп атышат. Ал таптакыр туура эмес. Мектептен чыккандан кийин мугалимдин милдети бала мектепте жок деп белгилеп коюш, а ата-эненин милдети ошо, значит, мектепке вроде эртең мен кетирип ийдим элем, мектепке барбай калыптыр, эмнеге барбай калыптыр деп ошону текшерип, баласына чалып, срочно мектепке бар деп айтыш керек. Аны үчүн бирок ата-энелер абдан мындай бир жоопкерчилик менен келиш керек. Бул күндөлүк жөн гана кандайдыр бир кошумча бир кереги анча деле керек эмес система эмес. Бул абдан ата-энелерге керектүү системадагы система айланыш керек. Өтө маанилүү система, туурабы? Ооба, ата-энелер ошо окуу процесс, ар бир баланын окуу процессине да катышыш керек. Абдан сонун. Анан сиз мындай жанагы ушул как раз бүгүн санариптештирүү менен катар эле артыкчылыктар менен ар бир системанын кемчиликтери болот эмеспи? Сиз коопсуздук жөнүндө айтып кеттиңиз да. Ушул коопсуздук жөнүндө да кичине ата-энелерге, мугалимдерге дагы бир айтып койсоңуз, себеп дегенде бул баягы жөн эле балдардын данныйын киргизип коюп эле ошондон баягы бирибиз менен маалымат алмашуу эмес. Бул эң биринчи кезекте ата-эне үчүн дагы, мугалим үчүн дагы, окуучунун жоопкерчилиги экен да, туурабы? Туп-туура. Мугалимдер, анткени бул мугалимдер өзүнүн гана маалыматына эмес, баланын маалыматына дагы доступ алгандан кийин булардын жоопкерчилиги абдан чоң. Ар бир мугалим өзүнүн логин паролу менен иштеш керек. Компьютерде иштебей атабы, компьютерди жаап коюш керек. Иштеп атса ачкандан кийин сөзсүз логин менен кириш керек. Бул эң биринчи правило. Любой киберкоопсуздук кайсы тренинг болсо ошол. Өзүнүн логин паролун башка бирөөгө бербеш керек. Логин паролун WhatsApp менен мына менин логиним срочно кылбай келе деген дагы вообще болбош. Же болбосо эгер вдруг берилип бирөө билип калса, алмаштырып туруш керек. Аны бир 3 ай сайын, жарым жыл сайын логин паролдорду алмаштырып. Чоң жоопкерчилик директорлордо. Директорлор только өзүлөр кириш керек, анткени бүт маалыматтардын баары, балдардын маалыматы, мугалимдердин маалыматы, мектеп тууралуу да, финансовый маалымат баары ошо жерде только директорлорго жеткиликтүү. Директорлор ошол логин паролдорду өздөрүнө, ар бир завучта өзүнүн логин пароль, алар өзүнүн логин паролу менен колдонуш керек. Кийин анткени жоопкерчиликке тартылган болсо, ошол логин пароль ээси тартылат. Мына азыр жогорку кеңеш атайын закон кабыл алды. Сабак учурунда телефондорду колдонбоо боюнча. Ушу кандай карайсыз? Бул деген санариптештирүү боюнча министрдин орун басары. Ооба. Бул деген бул жакшы нерсе, эгерде балдарда ноутбуктар болсо. Анткени ноутбук менен ошо тесттерди жасаса оңой болот. Мына биз айтишниктерде деле мындай бар да, эгерде ноутбук бул жаратмандын куралы, ал бирдемени өзү жаратат. А телефон бул только потребитель, кабыл алуучунун эле гана уралы. Ал только окуйт. Телефондо көбүрөөк мындай көз каранды болуп отурасың, Көз каранды. Ооба. И алар эмне десе сен ошого ишенип отура бересиң. А ноутбукта сен өзүң бирдемени жасап, башкаларга таратсаң болот. Конечно, ноутбук аябай жакшы нерсе. Мына дүйнө жүзүндө бирок эми ноутбук жеткиликтүү болбогон учурда албетте телефондун бир ресурстарын колдонсо болот, туурабы? Ооба, телефондорду колдонсо болот деп ал закондо деле жазылып турат. Эгерде ошол сабакка тиештелүү бир аракеттерди жасаса деп айтылган. А так эгерде контрольный работа же бирдеме болсо, атайын азыр мектептерге ошол бокстор түзүлүп атат. Бала кирип баратканда бокско телефон калтырат, отурат, сабак бүткөнү чыгып бараткандан кийин бокстордон телефондорун алып кетиш керек. Аны мына директорлор, ар бир директор дагы аларды камсыз кылыш керек. Демек, көбү кылып бүттү уже. Лирайым, санариптештирүүдө дагы телефонго мындай сабаттуу мамиле керек экен да. Санариптешкен адам бул 24 саат бою эле телефонун ташып жүргөн адам эмес экен да, демек,
ооба, бул жерде, конечно, бул өтө маанилүү, бул жана биз айтып келатабыз, медиа сабаттуулук деп. Ал жерде кайсы маалымат мага чындап эле керек, кайсы кереги жок, ошолорду адам мындай өзүн контролдогонго мүмкүнчүлүк болуш керек. Бирок тилекке каршы балдарда андай контролдоо механизми анча өнүгө элек. Ошон үчүн ата-энелер контролдоп туруш керек ал жерде дагы. Азыр мына көп телефондордо родительский контроль дегендер бар. Ата-энелер чектеп туруш керек. Күнүнө телефон 2 саат гана иштейт. Мына эгер өчүп күйүп, ошону менен эртең менен 3 саат, ортодо 1 саат, ортодо жарым саат, кечини жарым саат, общий 2 саат менен телефон өчүп калат. Бала ошого дагы көнөт экен. Мен мисалы өзүм балдарымды ошентип контролдоп турам. Кайсы сайттарга кирип жүрөт, кайсы приложенияларды скачивайт, эмне оюндарды ойнойт. Ошонун баарын тилекке каршы бул ата-эненин. Ошол жөнүндө кененирээк айтсаңыз, анткени сиздин бүгүнкү күндө мектептерде деги эле коомду санариптештирген бир негизги адамдардын бирисиз да бүгүнкү күндө билим берүүнү. Сиз өзүңүздүн жеке турмушуңузда мисалы үчүн санарип технологияларын кандай колдоносуз, интернет ресурстарын, и балдарыңыз менен болгон жанагындай мамиледе бул аябай мындай деталдуу айтып кетсеңиз, балким өрнөк алышы мүмкүн биздин мугалимдерибиз. Мен өзүм 2 балам бар. Экөөнү тең мен ошо родительский контроль менен контролдоп турам. Алар канча жашта? Алар 12-де, эгиз. Анан алар телефондоруна мен өзүм родитель деп көрсөтөм, алар менин балдарым. И мен ошондой чектөө коем. Күнүнө 2,5 саат. Эртең менен жарым саат, түштө жарым саат, кечинде 1,5 саат ойношот. Чындыгында айтканда азыр балдарым көп ойнойт, же TikTok көрөт, же дагы. Бирок ар бир приложенияга дагы, тиркемеге дагы чектөө коюлган. Мисалы, TikTok 15 мүнөт, WhatsApp мынча мүнөт, бул оюн мынча мүнөт и так далее. Chrome деп ар бирөөнө. Анан бул балага дагы жакшы экен да, ал көрүп турат экен сразу. Канча убактысы калды? Канча убактысы калды. Система көрүп турат. 15 мүнөт калды. Кээде чалат мага. Мама, мага срочно 15 мүнөт кошуп кой, биз деген мектепте бир тест жасап атабыз деп. Мен телефонумду ачам, 15 мүнөт плюс деп кошуп коем, болду. Ошону мен бирок сааты бүткөндөн кийин эч кандай жанакындай ыйлаган, истерика болуп, эчтеке жок, билет. Телефонду өчүрөт, барып футбол ойнойт мисалы. Мен мисалы башкаларды көрүп атам. Эч ограничение жок. Анан бала ойноп атканда эле ата-энеси бери бер телефонду деп тартып алса, балада кандайдыр бир истерика, бир мындай ыйлап, мындай таарыныч пайда болот. Келишим же болсо кандай бир өзү түшүнүшүк мамиле жок, туура? Жок, туп-туура. Ал баягы бир күнү көңүлү ачык болсо, мейли деп берип кое берет. Ооба, суткалап отура берет. Көңүлү жок болсо, же болсо мамилеси бузулган болсо, тартып алат. И бул балада кандайдыр бир мындай несправедливость, мындай бир недовольство, мындай бир таарыныч пайда кылат экен. Бунда билет, мен айтам, бул никаких вопросов, только бизнес дегендей. 2,5 саат отработал, болду. Анын ичинде эмне кыласың, сенин ишиң. Так эле ошондой. Бирок бардык ата-энелер аны үчүн өзүлөр дагы ошону үйрөнүш керек. Ал деле оңой эле нерсе. Үйрөнүп алса, ал жана Family Link деген атайын тиркеме бар. Любой Android телефондо бар. Баланын номерин киргизет, өзүнүн номери, и ошентип контроль кыла берсе болот. Бул дагы еще психологиялык жактан дагы абдан көп жардам берет ата-энеге. Анткени жанакы балдардын жанагы мындай бир жакшы эмес контенттен дагы арылтуу. Ошолор жанагы өткөндө кайсы бир жылдары синий кит, анан бири-бирин коркутуу, кибербуллинг деген маселелер дагы көп болуп атат. Ошолорду дагы тексттерди контролдосо болот. Абдан жакшы. Лерайым, буну аябай айттык дагы жакшы. Анан экинчи дагы бир маанилүү маселе. Мына сиз мындай республиканы кыдырып жүрөсүз. Анан мугалимдерге мындай бул боюнча как раз семинарларды өтүп келдиңиз өзүңүздүн балдарыңыз менен. Сиздин мындай көңүлүңүздү чөгөргөн эмне? Агартуучуларга айтып кетсеңиз. Эмне сиздин көңүлүңүздү оорутуп атат ушул эмеде? Ушуну ишке ашырууда мындай мугалимдердин ыкшоолугубу, кайдыгерлигиби, коркоктугу эмне сизди кейитип атат?
Эң кейиткен нерсеси бул мугалимдердин ишеними жок болуп калганда ушу санариптештирүүгө. Анткени буга чейин министрлик канчадыр бир попытка жасаган экен. Алар ошо системаларды толтуруп келишкен. Андан кийин 1 жылдан кийин ал система жок болуп калып, кайра башка система келип, ошентип анан уже биз азыр 4-чүбү кайсы бир системаны киргизип атып турабыз. И ошо жерлерде уже мындай чарчагансып бир мамиле кылып атышат. Ооба. Буга чейин мындай болуп келген да кээ бир учурда, мисалы үчүн мен мектептердин тажрыйбасын билем да. Жанагындай кагаз журналда толтурасың, класстык журналды. Буну да толтурасың. Ооба, ошондой болчу. Бул 25-26 окуу жылынан баштап, демек кагаз журнал жоюлат. Толук жоюлат. Толугу менен жоюлат. Эч бир директор муну талап кылууга акысы жок. Акысы жок. Азыр мына директорлор журналдарга тендер өткөзөбүз деп жазышыптыр эле. Биз айтып атабыз, болду, никаких тендеров. Жана кызыл журналдарды сатып алуу боюнча районолор. Мына мен ошон үчүн дагы бир жолу мугалимдерге айта кетет элем. Азыр бардык мамлекетте санариптештирүү жүрүп атат. Мына президент өзү айтып атат, мен бир да кагаз колдонбойм. Мына только планшет. Мага кагаз алып келбегиле. Могу жерге чыгаргыла мага деп атат. Полный азыр администрация президенти толугу менен кагаздан жок болду. Биздин министерство дагы мүмкүн болушунча жок кылып атат. Системалардын баарын азыр мына G-Cloud деп атабыз. Бул чоң дата центр мамлекеттик. Ошол дата центрде чоң сактоочу кампа. Ал жерде килтейген чоң серверлер, атайын жанакы муздаткычтар менен и так далее. Ошо жерде биздин министрликтин өзүбүздүн сервери азыр уже киргизип атабыз. Маалыматтар баары ошол жерге сакталат. Ушул киргизилген маалыматтар эми 99%га жоголбойт. Кайрадан кайталанып толтурушун кереги жок болот. Анткени бул маалыматтар жанагы интеграция аркылуу башка министрликтерге уже байланды. Эгерде биз жоготуп койсок, башка министерстволорго чыкпай калса, бул уже на уровне мамлекет деңгээлинде дагы бир чоң ЧП болуп калат. Ошон үчүн урматтуу мугалимдер, коркпоңуздар, толтургула. Эми Кудай буйрса, бардык мүмкүнчүлүктөрдү кылабыз, что ал эч жоголбойт. Бирок силер азыр киргизип алсаңыздар, бир 70% убактысы бошойт деп бизге изилдөөчүлөр айтып атат. Көрүңүздөр, урматтуу окурмандар, өткөчө как раз жана демек мугалимди изденүүгө, чыгармачылык менен изденүүгө дагы көбүрөөк эмне болот экен? Убакыты пайда болот. Демек санариптештирүү бул жоопкерчилик менен катар эле убакытыбызды эмне кылуу? Кеңейтүү экен да, убактыбызды үнөмдөө экен да. Үнөмдөө. Абдан сонун. Анан кандай бир факторлор сүйүндүрүп атат сизди? Бир мындай мисалдар айтып атасызбы? Эмне сүйүндүрүп атат? Сүйүндүргөнү, что жанагы санариптик көндүмдөрдө бизде мындай бир стереотип бар болчу, что мындай улгайып калган мугалимдер иштей албайт деген. Бул туура эмес экен. Биз жана статистика жүргүзүп атабыз деп атпайбыз, возрасты да көрүнүп турат да бизге. Кээ бир мындай уже 40-50 + 60-тарда дагы деле мугалимдер сонун иштеп атышат. Эми биз билбейбиз, балким жанында бир небереси кылып аткандыр. Бирок статистика боюнча ошол логин пароль менен таптак өз убагында таптаза жасагандар. Экинчи стереотип бар болчу. Бул регионалдуулукка бар. Мына Бишкек аябай биз ойлойбуз, Бишкек бар, эми интернет, технология бар ушул жерде. Булар ушул кыйын жасайт, райондор артта калат. Бул дагы туура эмес стереотип экен. Мына мисалы үчүн кечөө мага балдар айтып атат. Азыр биз деген бардык мектептердин директорлорунун базасын жүргүзүп атабыз. Анткени жана конкурс директоровду да санариптештирип атабыз. Тогузторо району уже кечөө бир 3 эле күн болду бул системаны киргизгенибизге. 3 күн полный баарын бүтүрүп коюптур. Биринчилерден болуп Кыргызстандын эң алыскы тоонун арасындагы район бүтүрүп коюптур. Ошон үчүн бул абдан кубандырат. Ошо мен ишенем, биз мындай стереотиптерден дагы арылышыбыз керек. Бардыгы тең алып кетет деп ишенип атабыз. И возрастына да карабай, и регионалдуулугуна да карабай. Анан дагы министрдин айтымы боюнча
баардык ушу санариптештирүүдө баягы ким алдыда кетсе баарына кандай болсо наградаларды беребиз деди. Иштерди алып барсын, анткени сиз айтмакчы азыр ушу 12 жылдыкка өтүүдө эң чоң трансформация именно ушул санариптештирүү аркылуу жүрүп атат. Абдан жакшы. Анан мугалимдерге, коомчулукка, ата-энелерге түшүнүктүү болуш үчүн бүгүнкү күндө мектеп ишмердүүлүгүндө платформаларды кандай платформалар бар жана кимдерге керек, ошону дагы бир кайталап айтып койсоңуз балким. Биздин мугалимдер, ата-энелер дагы бир жолу кулагына күмүш сырга болсун. Мына мугалим, ата-энелер менен балдар үчүн бул электрондук күндөлүк. Ооба. Бул бир платформа. Жанагы 1-класста катталуу боюнча азыр компания жүрүп атат. Анда жанагы электрондук каттоо платформасы, мектеп Educove платформасы. Бирок ал эми ошо 1-2 класста 18-19 жаштагы балдары бар ата-энелер үчүн. Мугалимдер үчүн бул эң негизгиси электрондук күндөлүк, АИС мугалим. Анткени АИС мугалимде өзлөрүнүн портфолиосу бар, и логин пароль АИС мугалимде жасалат. Ошол логин пароль менен министрликтин баардык 18 системасына кире алат. АИС мугалим. И үчүнчүсү бул мектеп инфраструктурасы, бирок бул мектеп директор завучтарына тиешелүү. Анткени мектеп директор завучтары бул жерге жанакындай мектеп тууралуу маалымат, канча компьютер, мебель, канча класс, этаж, ошолордун баарын бул жерге киргизет. Ошону менен ушул эң негизги платформа ушул Санарип кампа. И Санарип кампа бул уже мындай творческий иш жүргүзүүчү. Мугалимдер үчүн мындайча айтканда даяр ресурстар. Ар бир предмет үчүн, туурабы? Туура. Дагы бир ресурс бул Устат Educove. Азыр мына бизде РИПК деген институт повышения квалификации бар. Алар өздөрүнүн курстарынын баарын онлайн курска дагы жасап атышат. Мына азыр жобо толугу менен иштеп бүтүлүп элек. Ал жерде айтылып атат, ар бир мугалим жылына 100 саат өзүн өзү кандай бир окутуучу курстарды өтүш керек. Анан онлайн курстарды. Ошол Устат Educove ар түрдүү курстар бар. Мисалы, мектептеги менеджмент боюнча, питание боюнча, тамак пиширүүдө. Ар бир курстун өзүнүн сааты бар. Мисалы, бул 16 саат, бул 20 саат, бул 80 саат. Ошолорду өтүп АИС мугалимде разделде канча саат болду, мындай бир колбочка жана жашыл суусундук жүргөндөй. Кесиптик чеберчиликти жогорулатты деген жогорулат, күйүп калат. Мурунда болчу да 5 жылда бир жолу жогорулатасың деп, мына өткөндө эле Алмаз агай келип кетти, ага айтып атат, 28 жыл бою кесиптик чеберчилигин жогорулатпаган мугалимдер болгон экен учурунда. Аны дагы биз ушу санариптештирүү аркылуу сразу көрүп атабыз, кайсы мугалимдер канча жылдан бери көрө элек, өтө элек. Аны дагы жана кызыл флаг дейбиз. Мисалы, эгерде жыл сайын мынча өтүш керек, өтпөй калса, күйүп тура берет, сен өтүшүң керек. И бизге дагы күйүп турат, мондай списка менен боо мугалимдер өтө элек срочно буларды өткөзгүлө деген маселе. Абдан жакшы. Демек, мектепти санариптештирүү бул эмне? Мектепти санариптештирүү бул таптакыр жаңы билим берүүгө өтүү. Мугалимдерди бошотуу отчеттордон, мугалимдердин сапатын жогорулатуу, и ошо анын негизинде балдарга жанакындай ар бир балага өз мүмкүнчүлүгүнө жараша мамиле кылуу, ошону менен баланын дагы көндүмдөрүн жогорулатып, биздин Кыргызстандын негизги билим берүү сапатын жогорулатуу. Чоң рахмат. Демек, Кыргызда бир жакшы сөз бар го, 50 жылда эл жаңы дегендей. Мына биздин көз карандысты алгандыгыбызга эле мына уже 35 жылга баратат. Демек, азыр билим берүү системасы деги эле дүйнө динамикалуу өзгөрүп атат. Демек, бүгүнкү күндө санариптештирүү мектеп билим берүү системасында качынылгыс сөзсүз түрдө ар бирибиз өздөштүрүп турган бул система экендигин бир айым жетиштүү айтты окшойт. Урматтуу көрөрмандар, биздин билим берүү министрлигинин, агартуу министрлигинин сайтына катталыңыздар, колдооңуздар, таратыңыздар, үйрөнүңүздөр, келиңиздер. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн заманга карата билимдерге, көндүмдөргө ээ бололу дагы, жашообуздарды жакшырталы,
жеңилдетели. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Силерге дагы чоң ыраазычылык.